Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Абдулла ибн Масудтан келет, радиаллаху анху, Мусаннаф ибн Аби Шайбада. Инна саййидал айям яумул жум'a ва саййидаш шухур Рамадан деп. Күндөрдүн сейиди, күндөрдүн башчысы бул жума күнү, ал эми айлардын башчысы Рамазан айы дейт. Мындайча айтканда, бул орозо айы тараза да. Адамдын бир жылдыгына тараза. Адамдын бир жумалык 7 күнүнө жума күн тараза болсо, ал эми бир күнүнө алымдар айтат, багымдат намазы тараза деп. Тараза деген эмне десе, мисалы күнүңдү эрте менен жакшы баштасаң, багымдатка чейин тахажка туруп окудуң, андан барып багымдатты өз убагында эркек адам жамаат менен, аял адам өз убагында окуду, эрте мененки зикирлерин кылды, ошол адамдын ошол күнү берекелүү өтөт. Эрте мененки күнүн жакшы өтсө, ошол күнү да жакшы өтөт. Берекелүү өтөт. Мына ошол сыяктуу жума күндө да жума намазына барды, ошол күндө Кахф сүрөсүн окуду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келгендегидей болуп жума күнү өтсө, бул келерки жумага чейин таасир берет. Мисалы Кахф сүрөсүн окуган адамга ошол жумадан кийинки жумага чейин нур жаап турат деп, Аллах нурунун астында болот дегени, намаздан намазга, күнөө кечирилет, жумадан жумага, орозодон орозого деп. Ошондой эле ороз айда адам Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөз бергендей кылып, ошого даярдык менен орозосун туура жакшы өткөзгөн болсо, келерки орозого чейинки жылына тараза деген ушул. Орозодон орозого, жумадан жумага, намаздан намазга күнөө кечирилет деп башка хадистерде де келет. Ибн Кайым рахимахулланын сөзү бар, Задул Маатта. Ман сахха лаху Рамадан ва салимат лаху саиру санати. Кимдин орозосу туура болгон болсо, анын башка калган жылдары дагы туура болот дейт. Ошо бир жылдагы башка айлары дагы жакшы өтөт деп. Ошон үчүн азыртан ниетти бекем кылып, орозого даярдык көрүп, бул орозодо ибадат менен, аракет менен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзгөндөй кылып өткүзөйүн деп азыртан баштап аракет кыла берели. Бул орозо айында мүмкүнчүлүк, шанс, ушуну түшүнөлү. Шейх Хусеймин рахимахуллах айтат: "Булугу Рамадан ни'матун кабира аля ман балагаху ва кама би хаккихи." Орозо айы кимге келип калган болсо, орозо айына жетип калган болсо, бул чоң неемат. Ким ага жеткен болсо, орозонун акысын берген болсо, бул чоң неемат дейт. Эмне неемат? Биружу иля роббихи мин маъсияти иля таати. Аллах таламга тобо кылып кайтып калышка, күнөөдөн арылып, Аллахка баш ийип калышты ибадатта. Ва минал гафла анху иля зикрихи. Капилеттен, кайдыгерликтен ойгонуп, Аллахты эскерүүгө ойгонуш. Ва минал бу анху иля инаба илейхи. Аллахтан алыстап жүргөн адамга жакындоого, тобо кылууга мүмкүнчүлүк орозо ай. Хафид ибн Раджаб рахимахуллахнын сөзү бар, чоң алым. Ман рухима фи Рамадан фа хуал мархум. Ким орозо айында жакшылыкка, Аллахтын ырайымына душар болуп калган болсо, ал чын эле Аллахтын назарындагы адам. Ва ман хурима хойруху фа хуал махрум. Ким бул орозодогу жакшылыктан кур калган болсо, ал чын эле кур калган, бактысыз адам, Аллахтын ырайымынан алыс адам. Ва ман лам ятазавват ли маадихи фихи фахуал малум. Ким азык даярданбай орозону кур эле өткүзүп жиберген болот болсо, ал өзүн гана жемелесин, өзүнөн көрсүн. Өзүнө жакшылык каалабаган адам бул. Бул орозо ай мүмкүнчүлүк, сооптун сезону тууганда. Бизнесмендер кандай? Ошол бизнестин сезону келгенде кирпик какпай аракет кылып, аз уктап, ошо мүмкүнчүлүктү колдонуп калышат. Биз дагы ошол сооптун сезону келгенде аракет кылып калайлы. Көп Куран окуп, көп зикир кылып, көп намаз окуп. Ибн Абид Дунья Зухриден келген сөзүндө орозо сооптун сезону. Ушул жерде сөзү бар: "Тасбихатун фи Рамадан афдал мин альф тасбиха фи гайрихи." Орозо айындагы зикирлер, Аллахты эстеп зикир кылуу, тасбих кылуу, башка айда 1000 жолу кылгандан дагы жакшыраак дейт. Орозо айындагы бир тасбих кылып, субханалла деп айтып зикир кылуу, башка айдан кылгандан 1000 эсе артык дейт. Мына ушул айда ар бир окулган рекет намаз, айтылган зикир, окулган Куран, тутулган орозо башка айлардан канча тутулса да, кандай зикир кылса да, кандай намаз окуса буга жетпейт. Эмнеге? Себеби бул орозодо кылган амалдарды Алла таалам 700 эселеп, саны жок, биз билбеген сан менен берет Алла таалам. Өзүм берем деген орозонун соомун. Имам Нахай рахимахуллахда сөзү бар: "Соуму яум мин Рамадан афдал мин альф яум." Орозодогу бир күндүк тутулган орозо башка убакыттагыдан 1000 күндөн да артык дейт. Ошондой эле зикир дагы орозо айынан башка убакыттагы зикирден артык. Намаз дагы: "Варакатун фи афдал мин альф рака."
Мына бул деген баары далалат кылып көргүзүп турат. Ороз айында окулган намаздар, зикирлер, кылган сооп амалдар, жакшылыктар башка айдагыдай сооптон да көп болот. Аллах таалам өзү берет бул нерсе соопторун 700 эселеп. Ошондой эле ороз ай тообо кыла турган, өзгөрүлө турган ай. Ушул айда адам чын эле өзгөрсө болот. Өзгөрүп, ошол өзгөргөн калп менен кийинки орозого чейин уланып жүрүүгө мүмкүнчүлүк. Катададан айтат: "Кана ман лам югфар лаху фи Рамадан, фалан югфар лаху фима сивах" деп. Кимдин ороз айында күнөөсү кечирилбесе, анда башка айларда баш эле кечирилбейт. Бул деген сөз ороз айында өзгөрүлө албасаңыз, анда башка айда өзгөрүлө албайсың анда. Намаз башталбай атам, жалкоо болуп атам, мындай кыла албай атам, тигиндей кыла албай атам деп. Ороз айында деле жалкоо болуп жүрсө, ороз айында деле ошол эле калыптында болсо, анда башка айларда мындан да алсырайт. Ошон үчүн айткан, орозодо күнөөсү кечирилбесе, башка айда анда мындай эле кечирилбейт. Ороз айында балки күнөөсү кечирилбей өтүп кеткен адамга пайгамбар мурду менен жер сүйлөсүн деп. Мындай чыкканда башка айда деле ал адам оңолбойт. Ушундай мүмкүнчүлүктө колдонулбаса. Ошон үчүн ороз айы, тообо айы, өзгөрүү айы. Шейх Утеймин рахимахулла айтат: "Эй Аллахтын кулдары, инна шахра Рамадан, шахру магнам ва арбах." Рамазан айы бул олжа айы, сезондун айы. Фактанимуху бил ибада. Көп ибадат кылып калгыла. Ва касратис сола, намаз окуп, ва кыраатил Кур'ан, Кур'ан окуп, ва зикр ва афу анин нас, Аллахты көп эстеп, жана адамдарды кечирип, кечирин, ва ихсан, жакшылык кылып, эгерде душмандык ортодо келишпестиктер болсо чечип, көрө албастык, ошондой жек көрүү болгон ошолордун баарынан жоюлуу, вал багда байнакум вашшахна. Кээ бир адамдар ошо орозого гана ыктап, орозодо орозо тутат, намаз окуйт, жамаатка барат, анан орозо бүтөрү менен гана баягы өзүнүн калына кайтып келет. Ушулар жөндөн алымдар айтат: "Бисал кавм ла я'рифуна лиллахи хаккан илля фи шахр Рамадан." Кандай жаман коом, кандай жаман адамдар булар. Аллах тааламды тек гана ороз айында гана билишет дейт. Ороз айында Кур'ан окуп, ороз айында жакшы иштер жасап, орозо тутуп, намаз окуп калат, анан орозо бүтөрү менен кайра мурунку жаман абалына кайтып барат. Шейхул Ислам Ибн Таймиянын ушул боюнча бир сөзү бар: "Ман я'зим ала таркил мааси фи шахр Рамадан дуна гайрихи фалейса хада битаиб мутлакан." Кайсы бир адам Рамазан айында гана бир күнөө иштерди таштоого бел байлап, ниет кылып, ал эми башка учурда ушу ороз айында эле таштаса, бул толук тоого кылган адамдын катарына кирбейт дейт. Көрдүңүздөрбү? Толук тоого кылган адамдардын катарына кирбейт. Валакиннаху тарикун лил фи'л фи шахр Рамадан. Бирок ороз айында таштады бир жаман ишин. Ва юсаб ида кана далика тарк лиллахи ва та'зим ша'аириллахи. Ошол таштаган нерсесине сооп ала берет. Бир шарты ошол Аллах үчүн болсо, жана Аллахтын айы бул улук ай деп урматтап, сыйлап, Аллахты улуктап, Аллах үчүн деп таштасан болсо, күнөө ишти. Вастина махарими фи даликал вакт, ошол убакта сооп ала берет дейт. Валекин лейса минат таибин алладин югфару лаху бит тауба магфиратан мутлака. Бирок толук тоого кылгандар, жана тазаланып, күнөөсү кечирилип, тоосу кабыл кылынгандардай абсолюттуу түрдө тоосу жана эниден туума болуп, тоосу кабыл болуп, ошондой катарларга кирбейт дейт булар. Ошо ороз айында эле таштап, кайра орозо бүтөрү менен өз ишине кайтып, өз күнөөсүнө кайткандар. Бул нерсе белгилүү, адамдар аны көрүп эле жүрөбүз. Ороз айында башкача, орозо бүткөндөн кийин башкача. Ошон үчүн бекем ниет кылыш керек. Аллахтан суранып, орозого чейин азыртан баштап дуа кылып, мурунку салафы солихиндер дуа кылгандай, орозо туткандан кийин 6 ай дуа кылышкен. Аллах таалам ошо орозобузду кабыл кыл деп. Солих адамдар ушундай болгон. Жакшы амалды кылганда дердеңдеп мен кылып койдум деп эмес, ошонун кабыл болушун үмүт кылып, коркушуп, кабыл болбой калбайбы, кандай деп ошондой абалда болушкан. Артынан сооп иштер жасап, анан 6 айдан кайра дуа кылышкан, ошо орозого жеткиз деп Аллах таалам. Амр ибн Кайс рахималлах сөзү бар: "Туба лиман аслаха нафсаху кабла Рамадан." Кандай берекелүү болсун, жакшылык болсун, ким орозого чейин өзүн оңдогон болсо деп. Азыр биз орозого чейинки убактабыз туугандар. Ошон үчүн эскертүү пайда берет деген баптан бири-бирибизге эскертип атабыз. Бекем ниет коелу, азыртан даярдык көрөлү. Ушул ороз айды өзгөчө өткөзөм мен. Өзгөрөм ушул ороз айда. Жаман кылыктарымды таштайм, аракет кылам дегендей бекем ниет коюп аракет үстүндө болойлу. Калп сүйлөп, туура эмес иштер жасап жүргөн болсо, ошонун баарын таштайм. Орозо бул ичиш жештен гана эмес экен. Орозо сезондун айы экен, орозо өзгөрүүнүн айы экен деген түшүнүктө болойлу. Имам Ахмад ибн Хамбал рахимахулланын сөзү бар: "Ямбаги лис-соиман ятаахад соумаху мин лисани." Орозо кармаган адам милдет болот өзүнө бекем ниетте болуш керек. Не деп? Тилимди тыям мен деп. Вала юмари, мындай бир
спорлордон, жаман талашып тартышуудан оясуну соума орозосун сактап калуу. Мурунку адамдар дейт, кану ида сому кааду фил масажид ва қалу. Мурунку адамдар орозо тутканда мечитте болуп турушуп айтышты, нахфада соумана, орозобузду сактап калалы. Вала яктабу ахадан вала я'малу амалан южаррих бихи соумаху деп. Эч кимди гыйбат кылбайбыз, ушактабайбыз. Ушул амалдын артынан не орозосун бузуп албасын, орозосун сообун кемитип албасын, орозосун сообуна доо кетпесин. Тилге, жаман иштерден сак болууга кам көрүшкөн деп атат. Дагы бир маселе, ушу орозого тиешелүү үзүрү жок орозону таштап коюут. Кээ бир адамдар ушу үзүрү жок эле, эч кандай сапарда эмес, эч кандай оору эмес, ошондой орозо тутпай койгондорго чоң коркунуч бар. Имам Захаби айтат: "Ва индал муъминин муқаррар анна ман тарака сом рамадан била марат вала гарат, ай била удур." Мындайча айтканда, бул белгилүү нерсе момундарда. Мусулмандар белгилүү нерсе, кимде ким орозону эч кандай оорубастан, эч бир себепсиз үзүрсүз эле таштап койгон болсо, тутпай. Аннаху шарру миназ-зани ва мудминил хамр. Ал алкаштан дагы жана зинакор адамдан дагы жаман дейт абалы. Караңыздар, эч себепсиз жок эле орозону тутпай койгон адамдын абалы сойкудан дагы жана алкаш арактан баш чыкпай калгандан дагы жаман абал дейт. Аллах сактасын. Ороз айында ушундай жакшылыктын сезону, жакшылыктын айында дагы күнөө менен алек болуп, ушул айда да күнөө жасаса, башка айдан дагы жаман болот бул айдагы күнөө. Ороз айындагы кылынган жаман адаттар, жаман иштер, күнөөлөр башка айдан караганда күнөөсү көбүрөөк болот. Себеби бул айда ушундай мүмкүнчүлүк, сообу да Аллах Таалам өзү бере турган сооп. Бүт мусулмандар, момундар жүрөктөрү ачылып, сооп ишке умтулуп аткан болсо, бирөө дагы деле күнөө ишинде уланып жүрүп аткан болсо, бул адамдын жүрөгүнө өлүп калган белгиси. Жакшылык жок бул адамда деген белги. Аллах сактасын. Өтө кыйын абалы. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат го, ошол биринде үч түрлүү адамды карабайт деп. Ошонун бири мисалы, жашы улгайып калса дагы зинага барып жүргөн чал да. Эмнеге десе, алымдар айтат, адам картайганда өзү шахваты алсырап, акыретке кам көрүп, картайганда деле аксакал болуп калса деле калжаңдап жүргөндөр бар го. Ошондой себеп болбосо деле, жаш адамдарды түшүнсө болот, ушундай себеби бар депчи. Жаш күчкө толуп турат, ушундай азгырык, акыл эзи толо элек, токтоло элек деп. Чалга эмне жок. Мына ошон үчүн анын орду күнөөсү да чоң болот. Ушу чал кезде болуп, арак ичип, дагы деле бузук иштерди жалпып жүргөн болсо. Жаш кезиндегидей эмес, картан кезинде күнөөсү андан да көбүрөөк болот. Кайдимки жана кедей адам текебер болгондо байдагыдай күнөөнү таппайт. Бийликтеги адам же бай адам текеберленсе, анан кедей адам текеберленсе, кедей адамдыкы күнөөсү көбүрөөк болот. Себеби эмнеге десе, кедей адамды текеберленишке эч кандай шарт жок, колунда байлыгы да жок, бийлиги жок, кайсарына текеберленет. Бул деген сөз ал адамдын жүрөгү оору. Эч кандай текеберленишке себеби жок эле боюн көтөрүп атса. Мына ошондой эле орозо айында дагы ушундай мүмкүнчүлүктөр болуп турса, дагы деле күнөөдөн тыйылбашы. Шейх Ибн Бастын рахималлахын кыска сөзүн окуп, ушу менен аяктайбыз. Эмне дейт? Ламма кана рамадан битилкал манзилал азима. Кана литта'a фихи фадлун азим ва муда'афа касира. Орозо айы ушундай улук ай, мүмкүнчүлүк ай, сооптордун көп айы болгондуктан бул учурда көп Аллахка баш ийип ибадат кылып калыш керек. Ва кана исмул мааси фихи ашад ва акбар мин исмиха фи гайриха. Бул айда дагы күнөө иштери менен алек болуу. Башка күнөө иштерди жасоо башка айлардан караганда чоң жана коркунучтуу, катуу дейт. Ошол үчүн фал муслим алейхи ан яктаним хада шахрил мубарак. Ошон үчүн мусулман адам бул мубарак, берекелүү айды колдонуп калыш керек. Солих амалдар менен, күнөөлөрдөн арылуу менен, тобо кылуу менен. Вал амалу солихат вал иqla' ани сайат. Асаллаху азза ва жалла ан ямунна алейхи бил кабул ва юваффиқаху лил истиқама алал хак. Жана Алла Таала ошонун артынан тауфик берет, ага жеңилдик берет. Түз жолдо жүрүп калууга, өзгөрүүгө, акыйкаттын үстүндө жүрүп калууга мүмкүнчүлүк берет дейт. Валакинна сайа даиман бимитлиха ла туда'аф фил адад, ла фи рамадан вала фи гайрихи. Ал эми күнөө ишти кылып калган болсо, белгилүү күнөө иште үстүнө үйүлбөйт. Кандай күнөө иш кылган болсо, ороз айында болобу, башка айда болобу, ошол эле күнөөнү алат. Бирок ороз айында кылынган күнөө өтө өзгөчө, Аллах сактасын. Катуураак, коркунучтуу болот. Аммал хасана фа иннаха туда'аф би ашр амсалихи ила адаф касир. Ал эми сооп иштер болсо орозодо 10 эселеп, 700 эселеп деп келген. Орозонун сообун Алла Таала өзүн берем деген.